Анда 70 деп айтканыңыз туура экен. Классташ кыздар 70 сотых жерге жүгөрү эгишкен түшүмдүн кирешесине эс алуу жайына тосмо сатып алууну пландашты. Келерки жылы мамлекетке караган жерден 5 гектар ижарага алып дыйканчылыгын кеңейтүүнү көздөп жатышат. Бунун данын өстүрүп алгандан кийин кайра өзүбүз деле сатып алабыз дегендерибиз бар. Ортодо бюджет чогултуп көздөгөн максатыбызга жетебиз деген ниетибиз бар буюрса. Ал эми Баткен шаарынын тургуну Асылбек Тажибаев 1,5 гектарды ээлеген өрүк багынын түшүмүн жыйнай баштады. Быйыл түшүмү мол, өрүктүн баасы да жогору. Багбан үй бүлө керегине жарайт деген кубанычта. Мурда сөйөк 3 сом, жаман өрүк 5 сом, жакшы өрүктөр 100 сомго жеткен эмес. Азыр эми 3-4 жылдан бери бобой алды 800гө чыкты, жаманы 100 сомго чыкты. Биздин ишенген эле түшүмүбүз, доходубуз ана шу өрүк болуп эсептелинет. Башка жерлерге караганда шу өрүгүбүз болсо эле алдыбызда койгон көп пландарыбыз ишке ашат. Пландаштырып үй салабыз, келин алабыз, балдарды окутабыз. Учурда өрүктүн алгачкы түшүмү кургатылып жергиликтүү базарларга чыкты. 1 килограмм кактын баасы 800 сомго чейин сатылууда. Ага коңшу өлкөлөрдө түшүмдүн аз болгону себеп. 4 сомду саттым азыр мен мына шу тургандарды. Берисин 350 сомго бергеним жок. Мына бүйленди өрүктүн боогуна байланыштуу өрүктөр кымбатыраак. Быйыл 2000 тоннадан ашуун өрүк экспорттолду. Кургатылган өрүктөр Туркия, Казакстан, Өзбекстан жана Россияга сатылат. Облус аймагында жалпы өрүк бактын аянты 8000 гектарга жакын. Дээрлик 100 000 тоннага чейин өрүк жыйналат. Кургатылган өрүктү алып туруп, упаковкалап, тазалап, упаковкалап, чет өлкөгө чыгарып атышат. Аны менен сырткары ошо Америкага, Чикаго шаарына упаковкалап экспортко чыгарууга жетишти. Нарында болсо чөп жыйноо кызуу. Эмгекчил айылынын тургуну Эмилбек 60 уулу биринчи чабыгын гана аяктап калды. Дагы 2 жолу чөп жыйналат деп турат. Кудай буйрса эми суу жакшы эле болуп атпайбы? Азыр мөңгүлөр да эрип бүтө элек. Кудай буйрса болуп калат. Экинчи чабык кылса болот. Азыр суу жакшы эле да. Быйыл облус боюнча тоют жетишерлик көлөмдө жыйналат. Учурда бир боо чөп 150-180 сомдун тегерегинде бааланууда. Биринчи чабык 10-15 күндө аяктайт. Чөптүн чыгышы жакшы. Жылда караганда арзан. А бирок ошого жараша солярка, услуга аябай кымбатыраак болот. Чүй облусунда эгин жыйноо 2 жума мурда башталган. Максатбек Ахматказиев 10 гектарга сепкен вакула сортундагы буудайын эгип жатат. Дыйкан үрөндүн сапаты түшүмдүүлүгүнө чоң таасир этерин айтат. Жазында шу райондон бөлүнгөн Ставропольский, Российский үрөн алганбыз. Үрөн алып жазында сеп, буюрса сеп, анан чөпкө каршы дарысын, өзүнүн положенный удобренияларын бердик. Өкмөттөр аралык келишимдин негизинде Россиядан алынып келинген буудай жана арпанын үрөндөрү өлкөнүн бардык аймактарынын дыйкандарына жеңилдетилген шартта төмөн пайыз менен берилген. Элиталык жана биринчи репродукциядагы үрөндөн Аламүдүн районуна 82 тонна бөлүнгөн. Жылда болуп көрбөгөндөй каржылоо болуп мамлекет тармагынан ирригация тармагына суу чарбасына 16 миллион сом акча бөлүнгөн. Жылда 2 миллиондон ашчу эмес. Быйыл ошонун арты менен көп жерлерибиз ремонттолуп, азыр суудагы мындайча айтканда толук кандуу берилип атат да. Аракет өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого багытталган. Бул жаатта айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунун алкагында айыл чарба тармагына 6% чен менен 3 жылдык мөөнөткө жеңилдетилген насыялар дагы берилүүдө. Бактыгул Тентимишов айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору аркылуу 1 миллион сом жеңилдетилген насыя алган. Айдын аягында 5 гектар сугат жана дагы 20 гектар кайрак жердеги арпасынан түшүмүн алат. Мурундагы алганбыз малга да. Анын малдардын баары азыр тоодо багылып атат. Анда 3 миллион алганбыз. Берген документтердин баарын толтуруп 5 күн ичинде алдык. 2 күндө септик бул арпаны. Ошо менен мына быйылкы түшүм болорун күтүп турабыз. Мамлекет жыл башынан бери 7,5 миңдей дыйкан фермерге насыялык жардам көрсөттү. Каржылоо 3 багыт менен жүрүүдө.
Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунун алкагында дыйкандарга 4 миллиард сомго 7,5 миң жеңилдетилген насыя берилди. Анын ичинде өсүмдүк өстүрүүгө дээрлик 1 миллиард 99 миллион 36 миң сомго 2700 дыйкан алды. Мал чарбачылык категориясы боюнча жалпы 2 миллиард 279 миллион 450 миң сом, 4625 насыя. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүүгө 613 миллион 50 миң сомго 218 насыя берилди. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбооруна бир катар банктар катышууда. Анын ичинде РСК банкына 2 миллиард сом каралган. Анын 1,5 миллиарды таратылды. Бүгүнкү күндө 3758 арыз, жалпы суммасы 2 миллиард 282 миллион сомду түзгөн арызды кабыл алган. Бүгүнкү күндө 3256 кредит, жалпы суммасы 1 миллиард 580 миллион сом кредитти берди. Банктарда карыз алуучулардын тең укуктуулугун камсыз кылуу үчүн электрондук кайрылуу журналы иштелип чыккан. Бардык керектүү документтер берилгенден кийин эч кандай өзгөртүү киргизүү мүмкүн эмес. 2021 жылга чейин өсүмдүк өстүрүүчүлөргө 8%, мал чарбачылыгына 10%, кайра иштетүүгө 6% болгон болсо, быйылкы жылдан баштап бардык тармактарга 6%дан берилүүдө. Быйыл айыл чарба тармагына 26 миллиард сом бөлүнгөн. Ирригация системасын оңдоо жана башка тиешелүү иш-чараларга 1 миллиард сом, үрөн сатып алууга 1,5 миллиард сомго жакын жана минералдык жер семирткичтерди сатып алууга 1 миллиард сомго жакын каражат каралган. Мунун баары Кыргызстандын азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатын көздөйт. Бактыгүл Султанбек кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24, Жумагайрык.